Өлкө башы Садыр Жапаров бүгүн 29 майда өлкөнүн аскер кызматкерлерин жана ардагерлерин куралдуу күчтөр күнү менен куттуктады. Өлкө башчысы өз куттуктоосунда аскер күчтөрүнүн тайманбастыгын, эри жүрөктүгүн өзгөчө белгилеп, сырткы душмандардан коргой аларына терең ишенимин билдирди. Мамлекеттин көз карандысыздыгын, аймактык бүтүндүгүн жана республикабыздын конституциялык түзүлүшүн ишенимдүү коргоо үчүн куралдуу күчтөрдүн аскердик потенциалын жогорулатышыбыз керек. Биз эки багытка көңүл бурушубуз кажет. Биринчиден, армияны шарттарда аскердик иш-аракеттерди жүргүзүү үчүн толук даярдалган жана техникалык жактан жабдылган атайын бөлүктөрдүн принциби боюнча уюштуруу. Экинчиден, чек ара аймактарында жашаган калктын мобилизациялык жогорку даярдыгын камсыз кылуу жана аскердик коркунучтарга, кол салууларга каршы олуттуу күчтөрдү топтоо үчүн элдик кошундарды түзүүгө өтүү, деди президент. Эскерте кетсек, 29 май Кыргызстанда куралдуу күч кызматкерлеринин күнү катары белгиленип келет. Президент Садыр Жапаровдун Баткен жана Ош облустарына 2 күндүк иш сапары жыйынтыкталды. Иш сапарынын жүрүшүндө мамлекет башчысы Баткен районунун чек ара аймагында жайгашкан айылдардын тургундары менен жолугушуп, аскер бөлүктөрүнөн кабар алды жана жергиликтүү тургундар, аскер кызматчылары менен баарлашты. Ошондой эле президент Садыр Жапаров Ош шаарында Коргоо министрлигинин жана Улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматынын кызматчыларына батирлердин ачкычтарын тапшырды. 28 майда Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Бишкек шаарына расмий иш сапары менен келген Казакстандын премьер-министринин орун басары, тышкы иштер министри Мухтар Тилеуберди менен жолугушту. Жолугушууда саясий, экономикалык, маданий-гуманитардык байланыштар талкууланып, тараптар кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалды жөнгө салууга тиешелүү маселелер боюнча пикир алмашты. Сүйлөшүүдө айрым маселелер дагы деле чечилбей жатканы айтылып, анын ичинен мамлекеттик чек арадагы тоскоолдуктарды жоюу, соода жүгүртүүнүн көлөмүн 1 миллиард АКШ долларына жеткирүү тууралуу сөз болду. Талант Мамытов казак тарапты транзиттик жүк ташуу чөйрөсүндөгү көйгөйлөргө, айрыкча Россияга, ошондой эле Кытайдан темир жол аркылуу Кыргызстанга жүк ташыгандардын ишине тиешелүү маселелерге көңүл бурууга чакырды. Төрага аталган маселелер биргелешкен аракеттин арты менен чечилерине ишенерин билдирди. Кыргызстанда 29 майга карата коронавирус дагы 356 адамдан аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги маалымдайт. Маалыматка караганда Бишкекте 162, Ош шаарында 63, Чүй облусунда 78, Ош облусунда 10, Талас облусунда 6, Нарын облусунда 7, Ысык Көл облусунда 22, Жалал Абад облусунда 5, Баткен облусунда 3 адамдан илдет табылган. Ал эми бир сутка ичинде 458 адам коронавирустан айыгып чыккан. Алсак Бишкекте 321, Ош шаарында 11, Чүй облусунда 89, Ош облусунда 4, Нарын облусунда 4, Ысык Көл облусунда 18, Жалал Абад облусунда 10, Баткен облусунда 1 адам сакайды. Ал эми сутка ичинде COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 6, Чүй облусунда 1, Ысык Көл облусунда 1, Баткен облусунда 1 бейтап каза болду. Бүгүнкү күнү стационарларда коронавирустан 1688 бейтап, амбулатордук түрдө 1714 адам дарыланууда. Алардын ичинен 1153 бейтаптын абалы орто оордукта, 421 адамдын абалы оор жана 90 бейтап өтө оор абалда жатат. Бир сутка ичинде өлкө боюнча 11 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Пандемия башталгандан бери 4648 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алган. Алардын ичинен 4569 медкызматкер айыгып чыккан. Ал эми Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 104222 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 98000 киши айыгып чыкса, 1797 адам каза болду. 2021 туристтик мезгилдин ачылышы менен Ысык Көл аэропортуна Ош жана Жалал Абад шаарларынан түз учууга мүмкүнчүлүк түзүлүүдө. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун баспасөз кызматы билдирет. Маалыматка караганда 18 июндан тарта Тезжет авиакомпаниясы Ош, Ысык Көл, Ош жана Жалал Абад, Ысык Көл, Жалал Абад 2 туруктуу каттамдарды ачууда. Ош шаарынан каттамдар жумасына 3 рейс жүргүзүлөт. Ал эми Жалал Абадтан каттамдар жумасына 2 рейс жүргүзүлөт. Манас эл аралык аэропорту авиабилеттерди сатуу менен алектенбейт жана бааларды көзөмөлдөп, ага таасир тийгизе албайт. Ошондой эле авиакомпания менен жүргүнчүлөрдүн ортосундагы финансылык карым-катнашка кийлигишпейт, деп айтылат маалыматта. Эртең 30 майда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош облусунун тоолорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Калган аймактарда жаан-чачын жаабайт.
Күндүз Талас, Жалал абад, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Баткен, Ысык көл областарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү, бийик тоолордо кар жаашы ыктымал. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн +14, +19, күндүз +30, +35, Талас жергесинде түнкүсүн +13, +18, күндүз +29, +34, Ош, Баткен, Жалал абад областарында түнкүсүн +15, +20, күндүз +31, +36, Ысык көл облусунда түнкүсүн +9, +14, күндүз +23, +28, Нарын облусунда түнкүсүн +7, +12, күндүз +22, +27. Ал эми Бишкекте түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн +16, +18, күндүз +33, +35 градус болот.